Эми айтыңыздар мага. Ошол өндүрүлгөн үрөндөр элге кандай берилет? Акысыз берилеби? Жоқ. 30% жеңілдетіліп берілет. Ошол мен дагы айтканым, ушул жака дагы көңүл буруш керек. Эртең анан өндүрүлгөн ошол үрөн дагы мисалгачы кымбат баада ошол дыйкандарга берилбеш керек да. Бул боюнча ким көзөмөл жүргүзөт анда? Көзөмөл Айыл чарба министрлиги жүргүзөт. Себеби дегенде бул дотация деген биз ошол үрөнчүлүккө дотация кылып, бул кайтарымсыз акча каражат берип атабыз, бул туурабы? Туура. Ушун менен биз үрөнчүлүктөрү оңдошубуз керек да. Анан билебиз, мына союз мезгилинде биз үрөнчүлүктө боюнча жана беден үрөнү боюнча ушул союздардын ичинде биринчи, экинчи орунда турса керек эле. Мына бүгүнкү күндө ал тармак дагы бүгүнкү күндө талкаланып жок болду да. Ошондуктан мына бул эртеңки күнү эле бул результат берет да, мисалгачы. Эгерде результат жакшы берген болсо, демек акча каражатты бериш керек. Эгерде чонтекке кетип, жанагындай результат бербеген болсо, кайра токтотуп коюш керек.